Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрүүчүлөр, дыйкандар. Бүгүн мынакей 18 сентябрь 2024 жыл. Туугандар, сиздерге Маравилла сортундагы малиналарыбызды көргөзөлү деп жатабыз. Фокус болуп калды. Мынакей туугандар. Абдан жакшы. Мынакей туугандар. Бул былтыр ноябрь айына тигилген көчөттөр. Азыр ушинтип өзүм өтөрө албай жерге жатып калган кези түшүмдүн айли где-то 70% айли башында турат туугандар. Түшүм деген айли совсем көп. Туугандар, Маравилла. Түшүмдөрүн караңыздар. Абдан жакшы. Калибр. Жакшы туугандар. Булар анан транспортабелдүү. Жолго эң мыкты транспортировкада ушул болот туугандар. Кимге ушул Маравилланы көчөттөрү керек болгон номерлерге байланыша бересиздер. Абдан жакшы. Окей, туугандар. Азыр бүгүн терилип атат. Түшүм. Кыргызстандагы баасы 200 сомго чейин болуп атат. Жана азыркы учурда биз Өзбекстанга дагы реклама кылып, Өзбекстанга дагы көчөт алып киребиз туугандар. Быйыл өзбек туугандарга дагы айта кетчү нерсе, именно ушул элитный сорттордун түшүмдөрү азыр Өзбекстанда 65 000 сумдан өйдө болуп атат туугандар. Шуну эсеп кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн 1 килограмм карагыла кургак транспортабелдүү чоң абдан жакшы 65 000 сум болуп атат азыр туугандар. Өзбекстанда 1 килограмм малина биздин сомго 3 канча сом 400 сом болуп калат почти. 400 сомдон ашып кетеби? Айтор точно билбеймин. Калибрди көрүп атасыздар туугандар, абдан сонун. Терибан көрсөтөмүн силерге. Жалгыз өзүм тартып аткандыктан видео ушундай болуп калат. Калибрди караңыздар. Абдан сонун, кургак. Болбосо кечкери жамгыр жааган түнү менен. Абдан жакшы туугандар. Жана айтып аттым эле Өзбекстанга деп. Өзбекстанда малина негизи кымбат экен. Негизи калктын саны дагы Кыргызстандан 5 эсе чоң. Өсөрүнө азыр ушул тапта өсөрүнө внутренний рынокко жетпей атат азыр өздөрүнө жегенге. Ошого абдан бул жакшы болот. Маравилла. Жана Маргарита деген да сортторубуз бар туугандар. Мына азыр көрсөтүп койсок. Алардын түшүмдөрү да чоң болуп өшүп турат. Алыстан эле көрсөңүздөр болот. Мынакей. Чоң алардын түшүмү будан да күчтүү болот. Ошо өзбек туугандарга айта кетчү нерсе. Мына азыр ушул бир малинадан аякта ысык болот Өзбекстанчы бизден көрү. Биздин любой жерден ысык ысык болгондуктан полноценный түшүмүн берет да. Мисалы үчүн азыр могу жерде мошакта бир 3-4 эле бышканда, али дагы мынакей ылдый жагына турат. 10дон ашык быш элек да. Ушуну Өзбекстанда бардыгын бышырып алса, ушул бир көчөт 1 жылда эле өзүн актайт да. Мисалы үчүн быйыл апарып тиксе, кийинки жылы күздө өзүн актап пайдага кирип кетет туугандар.
Түшүмдөрдү карагылачы. Аябай жакшы. Өзбек туугандар жакшы дагы. Негизи дыйканчылыкка жакшы да карайт экен. Жакшы да кылышат экен. Мен өзүм Фергана Вадыл деген чоң плантациясы бар, малина плантациясы бар жерлерге барып өзүм көрүп келдим. Жалаң гана эски мурунку сорттор менен шешет экен. Ошол могу биздеги сорттор жок, элитный сорттор. Дагы мукмуш туугандар. Чоңдугу мындай эле көрсөңүздөр болот. Фокус болуп калат. Кургак главный. Туугандар. Көчөт боюнча кайрылып бересиздер. Көчөттөр ушул октябрдын 15-инен кийин өзүбүз алып киребиз бардыгы. Өзүнүн жолу менен. Калады ошол Фергана Вадылга алып киребиз туугандар. Коркпой заказ берсеңиздер болот. Биздин дагы буга чейинки дагы видеолорубузду кирип көрсөңүздөр болот. Ушу Маргарита жана Маравилла аралашкан. Мынакей азыр мен тергеним. Чоңдуктарын көрсөңүздөр болот. Ошо туугандар Фергананын Вадылга чейин алып кирип беребиз. Кааласаңыздар ушул жерден эле алып кетсеңер болот. Полеран. Кааласаңыздар ал жактан эле алсаңыздар болот. Только алдын ала броң кылып, задатак акчага оторушуңар керек болот. Биздин аякта ишеничтүү балдарыбыз бар. Ошолор аркылуу аласыздар туугандар. Түшүнүп караңыздарчы туугандар. Абдан сонун мына кичинекей болгондору деле аябай түшүн байлаган. Өзүң көтөрө албай ийилип турат. Айта кетсек, мактай берсек, бул мактай турган сорт да туугандар. Оппа деп түшүнүп караңыздар. Мынакей. Это Маравилла. Маравилла туугандар. Жакшы. Буга чейин дагы бизге келип, өзбек туугандардан келишип көрүшүп, көчөттөрүбүзгө заказ беришип кетишкендери көп. Каласа. Жөнөтөбүз. Ошо Вадылдан Насипилла, Надыр, Атхам, Абдуали жана башка адамдар келишип көрүшүп кеткен. Көрүшүп заказ берип кетишти. Мынча айтканда бул чыгарылыш Өзбекстандык туугандарга. Түшүмдөрдү караңыздарчы. Өзбекстанда дагы айта кетчү нерсе удобрение. Өзбекстанда удобрение, минеральный удобрениялар арзан экен. Кыргызстандын базысын менен салыштырсак 3-төн 1 экен Өзбекстандачы. Ошого будан эффект жакшы болот силерде. Караңыздарчы. Түшүмүн терип көрсөтөмүн. Кайра жей берип. Ой. Bunu Ташкентте 65 миңден эмес, 65 миңден Ташкентте жана сатылып атат. Полька. Буну апарсаңар 70 миң, 75 миңден сатасыңар да туугандар. Абдан сон. Түшүн караңыздар. Бул Маравилла туугандар. Ошол эми. Кимге көчөт керек болсо, номерлерге байланыша бересиздер. Өзбек туугандар
Kırgız tuğanlarım, жалпы ел жұрт. Биздин адрес Жалал-Абад облысы Аксы району Жергетал айылы. Кыргызстан боюнча жөнөтөбүз жана Өзбекстанга дагы көчөттөрдү жөнөтөбүз тугандар. Ушу Фергана Вадылга чейин көчөттөрдү жөнөтөбүз. Бизде будан сырткары дагы ушул бул жерде Маргарита сортунда дагы мальналарыбыз бар. Жана Полька, Палана, Мапема, Пшехиба, Химбатоп, Вайолет деген сорторубуз бар. Алар дагы адаптационный болгон. Көчөттөр керек болсо номерлерге байланышып бересиздер. Ал жакта бар көрсөтүп коюн. Тугандар, бул жерде Маргарита быйыл 2 жылдык көчөттөрдүн түйүнөн чыккан маргариталар. Жазда бул жака көчүргөнбүз. Фокус болуп калат. Түшүмдөрүн караңыздарчы. Калибр абдан мощный. Бул маргарита тугандар. Бул вообще класс. Түшүмдөрүн карагыла. Мощный. Telefon fokus olup olmadı. Tuğanlar. Sonunda bunun vidi. Şey. Kapa. Tuğanlar. Bol 65 bin sum emes bunu. Taşkent'te bunu 70 bin'e satasılar. Sonun. Bunun emazı koldan bunay görünüyor da bu konteynerge düşse вообще vitke çıgat daha. Tuğanlar bol 2 жылдык margaritalar. Okey. Men ошо айткандай эле margarita marayылага караганда түшүмү 20 күн эрте бышат дедиңер. Азырында марайыланын көрдүңөр. Мына уже булардын түшүмү 30% эле калды да. Булар уже пышып жетишет буларчы. Булар баягы салкын жерлерде да, атайы ысык жерде бул деле түшүмүн берип жетишет. Жанагы марайылар деле түшүм берип жетишет да. Азыр терип кетти, бул жерде азыр терип кетишкен. Азыр бул жерде жок, манча калгандар бар. Силерге көрсөтүп коюн. Калибрлар. Сонун. Бул анан жанагы өтө капризный эмес да бу, маргарита. Ол ошо сууду эле берип турсаңар, бул калибры өтө майдаланбайт. Бөлөк сортторду негизи майдаламай иштегендер көрүп аткандар. Бөлөк сортторду калибры бая 1-2 тергенен эле майдаланып кетет. А буну кандай болбойт тугандар. Абдан жакшы. Ошо тугандар. Анан бул жак Полька, Палана. Булардын түшүмү уже дээрлик 90% бүттү. Даже 90% эмес, 85% түшүмү бүттү тугандар. Буларды уже азыр дагы где-то бир 20 күндөн кийин буларды уже казып жөнөтө баштайбыз. Полька, Палана сортторунан кудай кааласа чоң объемда бар. Сүйлөшөбүз. Дагы бир жумада өзү баягы көчөт кандай состоянияда кетет, кандай упаковка, жана тамыр системасы кандай болот, маргаританыкын, марайыланыкын, Полька, Палананыкын, жана бөлөк сорттордукун бүт көрсөтөбүз силерге. Биз чоң видео кылып казып көрсөтөбүз тугандар. Бул маргарита тугандар. Абдан сонун. Бул өзү 2 жылдык. Негизи малина 3-жылы аябай күчүнө кирген жыл болот. Түшүмө. Даамы да жакшы бунунчу. Өзүнчө бир вкус бөлөк да. Мощный болуп шундай. Чоң. Ай, сон. Биз бүгүнкү видеобузду аяктайбыз тугандар. Кимге оригинал
малина сорттор керек болсо номерлерге байланыш бериңиздер. Telegram номерлерге да байланыш бериңиздер. Өзбекстандык туугандар жана жалпы кыргыз туугандарым.